Азыр мону деген 160 тиге атабыз. Эридияна Муктар кызы көп жылдан бери тигүүчүлүк менен алектенгендиктен социалдык көмөк аркылуу 100 000 сом акчага машинка сатып алган. Эки баласына мамлекет тарабынан 3600 сом жөлөк пул алып келген айым азыр айына 30 000 сомдон ашык акча табарын айтат. Айына приблизительно барабыз биз 30-дан ашабыз да. Үйдө отуруп иштегенден бир жакшы жери үйдө өзүң балдарың жаныңда, кирди чыкты карайсың, тамагын жасайсың, өзүң көзөмөлүндө болот. Анан мурун секке барып келе иштеп калдым деди ол жак курган жакка. Анан эртең менен кетесиң, кечинде келесиң. Үйдө карачы кишим жок. Балдарын садикке деле барчу эмес андачы. Анан кичине кыйыныраак болчу, анан азыр жакшы. Жөлөк пулдан баш тартып, өз алдынча иш баштаганын туура кадам болду деп эсептеген Эридияна күн жылыса чакан цех ачып, иш ордун дагы түзүүнү пландап жатат. Азыр дагы бир дополнительный бир машинкам бар. Ага дагы бир машинка кошуп, анан тегериче иштебеген дагы келиндер бар, үйдө отурган ошолорду жаныма алып анан иштетейин деген бир ойлор бар. Мына ушундай ийгиликтүү иш жүргүзүп, ойлогон максаттуу орундатууга чоң көмөк болгон социалдык келишим долбоору быйыл дагы уланат. 2024-жылга карата 314 Нарын району жана Нарын шаары боюнча 314 үй бүлөгө аз камсыз үй бүлөгө көмөк алуучу үй бүлөгө каралууда ишкердүүлүк жүргүзүүгө. Белгилей кетсек, өткөн 2023 жылы Нарын шаары боюнча 40 үй бүлө, ал эми Нарын районунда 125 үй бүлө аталган долбоор аркылуу акча каражатын алып, ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишүүдө. Алардын басымдуусу иштин көзүн таап, туруктуу киреше булагын түзүшкөн. Нороза Аблаев, Бактияр Сарсаров, Ала Тоо 24, Нарын облусу.